Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз көрөрман. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Бекбол Бактылуу тааныштырам. Баткен облусунун сел каптаган аймактарында ыкчам топ иштөөдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, кечээ 14-июлда кечки саат 18:15 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Баткен районунун Актатыр айыл аймагынын аэропорт, Өрүкзар участкаларында 10, Аксай айыл аймагынын Үчтөө айылында 3-4 үйдүн короосуна сел суулар кирген. Жеринде 25 куткаруучу иш жүргүзүүдө. Ошондой эле сел суулар кирген Кадамжай районунун Чабыбай, Лилик районунун Бешкент айылындагы турак жайларда жер төлөлөр жана ички арыктар калыбына келтирилүүдө. Сел кесепеттерин жоюуга атайын техникалар да тартылгандыгы айтылды. Баткенде аткезчилик жол менен көк чай алып өтүүгө аракет кылган жаран кармалды. ЖЖМ инициалындагы жарандын башкаруусунда Ford Transit үлгүсүндөгү автоунаасы текшерүүгө алынган. Унаанын жүк бөлүгүнөн бажылык, тариздөө жана жүк коштоочу документтери жок. Жалпы салмагы 960 килограммды түзгөн кургатылган көк чай товарлары табылган. Кармалган товардын баасы 273.600 сомду түзгөн. Иштин бардык жагдайлары такталганга чейин унаа кармалып, кайырма Дуба ЖЖКсынын жооптуу сактоосуна өткөрүлүп берилди. Чогултулган материалдар Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Баткенде бир жумада 971 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Анын берген маалыматына таянсак, ушул жылдын 8-июлунан тартып 14-июлуна чейин 971 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 8, МАЗ абалында автотранспорт каражатын башкаруу 14, белгиленген ылдамдыктан ашуу 224, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 724. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 41 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Күндүн маанилүү жаңылыктары ушул болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламыбыз түз болсун.